Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен сиздерге кайрылганын себеби төмөндөгүчө. Бүгүн өзүңүздөр интернет айдыңында көрүп, угуп, жазып жаткандай эле, мен дагы ошол интернет айдыңдагы болуп жаткан окуяларга мындай сырттан карап тура албай, мен түз эфирден кайрылгым келди. Бүгүн Турциядагы болгон окуядан улам Кыргызстанда дагы бир канча активисттер, блогерлер дейбизби, деги эле жогорку кеңештин депутаттары биргеликте бир аз карапайым элге одоно бир мындай паникага түшүрө турган, бир элди бир кыжылат кыла турган сөздөрдү айтып жатышат да. Бул көп кабаттуу үйлөр боюнча. Жогорку кеңеште дагы бир канча депутаттар айтты, жаңы салынган үйлөрдү текшерип чыгышыбыз керек, элитный домдорду текшеришибиз керек дегендей сөздөрдү айтышты да. Ошол эле учурда блогерлер, кээ бирки журналисттер, активисттер да жазып жатышат. Мен ойлойм, курулуш тармагын мындай жакындан билбеген адам катары айтып жатышабы деп ойлоп калдым. Анткени бүткөн үйдү текшерүү, бүткөн үйдү текшериш керек деп атышпайбы? Өзү бүткөн үйдү аны текшерилген үчүн салынып бүткөн. Анан бул курулушчуларды сиздер ойлойсуздар, көп кабаттуу үйдү өз алдынча эле өзүнүн оюндагыдай эле кылып бүтүрүп, анан элге берип коет деп ойлойсуздар. Урматтуу мекендештер, андай болбойт. Салынып жаткан үйдү ар бир этапта архитектура органы, госстрой органдарынан келип текшерилип турат. Арматураларды атайын ультразвук деген аппараттар менен үзүп көрөт. Эгер 9 балга конструкция берген үй болсо, 9 балга чейин эгер ошо арматура үзүлүп кеткен болсо, ал жараксыз болуп эсептелет. Бетон төккөн учурунда ошол бетонду өзүнүн нормалары бар. Канча күндө бир келип текшериш боюнча ошол нормаларында келип, атайын аппараттар менен бетонду текшерип көрөт. Ошол канча балга чейин трещина, жанагындай жаракай кетпейт, ошону текшеришет. Эгерде ошол нормага чейин жаракай кетип калса, ал бетон жараксыз болот, аны кайра буздуруп, кайра жасатат. Жалпы бүтүп калган үйдү текшерип, кайра буздурганы жок да деп сиздер жазып жатасыздар. Жок, ар бир этажда, ар бир жасалган иште келип текшерип кол коюп турушат. Ал кол койгон текшерүү органдары 50 жылга чейин жооп берет. Анан дагы бир интернетте ушундай бир паника чыгып атат. Жанагы көп кабаттуу үйдүн үстүнө коюп туруп, вибрация берип, жана титиретип көрүп атышпайбы? Ошентип неге бизде текшербейт десе, буну адистер да жооп бере албай атат. Мен ушу курулуш тармагында жүргөн адам катары мен буга жооп берейин. Эгерде бүгүн биз домду салып, көп кабаттуу үйдү салып бүтүп, анан үстүнө ошол титиретүүчү аппараттап келип коюп, титиреткенден кийин ал үйгө адамга жашоого мүмкүнчүлүк бербеш керек. Себеби ал бир жер титирөөдөн мындайча айтканда өттү, ал уже жаракалар кетти, ал жараксыз деген сөз. Ал титиретүүчү жанагы вибрация бере турган, жер титирейт турган, балды текшере турган аппаратты мисалы Бишкек шаары болсо, Бишкек шаардын бир мерчемдүү жерине мамлекет тарабынан үй салынып, ошол жерде канчалык маркада бетон төгүлдү, канчалык диаметрдеги арматуралар берилди, ошолордун баардыгын конструкциясы менен салып туруп, анан ошол аппарат менен текшериш керек. Ошол текшерип, анан ошондо эгер кулабай жакшы туруп берсе, ошонун копировкасын анан жанагы жеке курулушчу ишкерлерге ошол конструкцияны бериш керек да. Мына ошондо туура болот. Мындай болуп атабыз да биз азыр. Бир машинаны алалычы. Бир машинаны бир аңтарып көрүп атабыз да, ичинде адам өлбөйбү депчи. Аңтарып көрүп тургандан кийин, мына өлбөйт экен, ушуну айдай бер деп машинаны берип койгондой болуп атабыз да. Эгер ошондой бүткөн үйдүн үстүнө ошол аппаратты коюп, титиретип, анан элге жашай бер деген бул туура эмес, урматтуу туугандар.
Ошондуктан курулушту жакындан билген адам катары, өзүм колум менен, өзүм көзүм менен көргөн адам катары, өзүм ошол иш чарада 10 жылдан ашык иштеп жүргөн адам катары мен айтат элем, бүгүн көп кабаттуу үйдө жаңы салынган үйлөр СССР мезгилинде, Союз мезгилинде салынган үйлөрдөн бир канча жогорку сапатта турат деп мен ишендирип айта алам. Анткени бүгүн биринчиден шарт жакшы, себебинде бетондорду жанагы мешалкалар аябай жакшы бүгүн. Бүгүн арматуралар, текшере турган аппараттар жакшы. Ошол эле учурда бетонду төгүп атканда жанагы помпа деген аппараттарыбыз, машиналарыбыз жакшы. Бүгүн бир монолит куйсак, монолитти бир квадрат жери калтырбастан бир күндө куюп бүтөт. Мына ушундай курулуштун ыкмалары бар. Союз кезинде андай ыкма болгон эмес. Союз кезинде монолит куя турган болсо, жарымына келгенде кеч кирип кетсе токтоткон, же болбосо 6-күн болуп калса 1-күнгө чейин калып кеткен, ушундай учурлар болгон. Буну биздин агаларыбыз, прораб агаларыбыз, инженер агаларыбыз бүгүн какшап эле айтып келатат. Ошондуктан бүгүн мына жогорку кеңештин депутаттарына, активисттерге мен Кыргызстандын жараны катары кайрылып кетем. Элди паникага салбаңыздар. Элди антип коркутуп, удургутуп, элди кыжалат болуп уктай турган акыбалга алып келбеңиздер. Кудай буйрса, Кыргызстанда анчалык чоң жер титирөө, Кудай буйрса жер титирөө Кыргызстанда болбосун. Биздин Кыргызстандагы ишкерлер, курулушчулар бүгүн сапаттуу үйлөр салып атат. Буга мына ишенимди айта алам. Анан курулушчулар деп эле бетине көө сыйпап эле, анан курулушчуларды текшериш керек деп эле баардыгы кыйкырып атат. Жок, курулушчулар текшербейт. Курулушчуларды эмес, ошол жогорку кеңештин депутаттары, активисттер биринчи госстройду, архитектура органдарына айтыш керек. Көзүңөрдү ачкыла. Курулушчуларды барып тоногондун ордуна силер ошо сапатына көңүл бургула деп мынандай сунуштарды айтыш керек. Мына ошондо алар келип текшерсе, курулушчулар эч качан жаман бир сапатсыз үйлөрдү салбайт. Курулушчулар дайыма сапаттуу үйлөр салганга аракет кылат. Себеби ал жерде эл жашайт. Ар бир адам курулушчулар үчүн кымбат. Биз Кудай сактасын, жер титирөөдө эмес, жөнөкөй эле мезгилде ар бир клиентиңди коруйсуң. Ар бир клиентти защита кыласың. Мына ошондуктан мен кайрылат элем. Урматтуу активисттер, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бир аз элге пиар кылып атканда өзүңүздөрдү этият кылып, таяктын эки учу бар. Эки учун тең карап сүйлөсөңүздөр жакшы болот. Анан мына активисттер, блогерлер эптеп эле подписчик жыйнайм деп ар кандай нерсени чыгара бербеңиздер. Буну мен Кыргызстандын жараны катары сураныч иретинде айтып атам. Ошондуктан урматтуу биздин мекендештер, биз өтө эле кыжалатчылыкка түшө турган, же болбосо өтө эле сапатсыз салынып калган үйлөрдө жашап аткан жокпуз. Биз бүгүн сапаттуу, жакшынакай үйлөрдө жашап атабыз. Бизде ушундай бир жаман адат пайда болуп калды. Ыш каптап кетсе деле кимдир бирөөнө шылтоолоп ошого жүктөгөнгө аракет кылып алдык. Анан башка өлкөдө бир жер титиресе алдын ала эле паника түшүп алдык. Bunday болбошубуз керек. Кыргызда айтат, асан кайгы болбо дейт. Асан кайгы болбош керек. Мен айта турган, кайрыла турган сөзүм ушул. Эгер катуу тийген сөздөрүм болуп калса, алдын ала кечирим сурайм. Эгерде түшүнүктүү болгон болсо, түшүнүп калышыңыздарды суранам. Карапайым калкка мен айтарым, жаңы салынган үйлөрдөн коркпоңуздар. Кудай буйрса жаңы салынган үйлөр сапаты жагынан, жана сөзүм башында айттым, Союз кезинде салынган үйлөрдөн бир канча жогору сапатта турат. Мен буну кесе айта алам. Ошондуктан урматтуу калайык журт, урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга тынччылык каалайм. Мамлекетибиз тынч болсун, элибиз ынтымакта, биримдикте болсун.